8-ci суроо. Мусулман эместердин эң көп тараган жана сураган суроосу. Эмне үчүн ислам мусулманга вегетариан болуп, жашылча жемиш тамактарды жегенге уруксат берет? Жаныбарды өлтүрүү ырайымсыз иш экенин билесизби? Анда эмне үчүн ислам мусулманга ысырапсыз тамак ашка уруксат берет? Менин жообум. Сөзүмдүн башында айта кетким келет. Мусулман адам таза вегетарианчы болуу менен да абдан жакшы мусулман боло алат. Куранда бир дагы аятында жашылча жемишсиз тамактануу мусулманга фарз деп айткан эмес. Бирок Куран жана жаратуучубуз улуу Алла Таала адамдарга жашылчасыз жегенге уруксат бергендиктен эмнеге бизге болбосун? Куранда Маида 5-сүрөсүнүн 1-аятында айтылат: О ыйман келтирген, милдетиңди аткар. 4 түлүк малдын этин өзгөчө ысымдар менен жесеңер, 4 түлүк малдын этин жегиле. Курандын Нахл 16-сүрөсүнүн 5-аятында мындай дейт: Биз силер үчүн мал жараттык жана андан жылуулук жана көптөгөн пайдаларды жана жей турган эттерден аласыңар. Курандын Муъмин 23-сүрөсүнүн 21-аятында айтат: Чындыгында малда силер үчүн насаат белгиси бар. Биз силерге алардын денесиндеги нерселерден ичиребиз жана сен алардан көптөгөн пайдаларды аласың жана алардын этин жесең болот. Демек, Куран адал малдын этин жегенге уруксат берген болсо, анда эмне үчүн биз мусулмандар аны ичпейбиз жана вегетариан боло албайбыз?